Саламатсызбы? Сүйлөсөм болобу? Да, сүйлөңүз албетте. Заты эже, мен сизге абдан ыраазымын. Менде аябай жыйынтыктар эң сонун болуп жатат. Мен жашоо өзөгү 4төн баштап катышкам. Бир эже себепкер болгон. Ошону ойдо жок жерден эле көрүп калып, көрсөм эле мага абдан жакты. Түшүнбөй эле мен катышып баштагам 4 заттой эмегечи, трансформация 4көчү. Анан менде азыр абдан жакшы. Мен таптым, предназначениемди таптым десем болот. Предназначение таптым десем болот. Себеби мен эмне жумуш кылышымды билбей жүргөн болчумун да. Эмнеден иштешимди мындай өзүмдү түшүнчү эмесмин да. Мен азыр ошол миссиямды таап иштеп жатам. Мен азыр бала менен отуруп деле мен айына 40-50 миң сомдон таап жатам. Мен сизге ошого абдан ыраазымын. Жашоо өзөгү 4-5ке катыштым. Дагы мен көптөн бери үй алганбыз, ошо конокторумду тозо албай жүргөм да. Эмнегедир тоскум келбей эле, ал адамдарга постоянно негатив кыла берчүмүн да, кайын журт жакта конокторгочу. Анан кийин ошо жашоо өзөгү 4кө катышкандан кийин эле конок чакыргым келип баштады. Аларга жүрөгүм жылып эле 4 күн ал конокторумду чакырып, алардан аябай жакшы сөздөрдү уктум. Ишибиз шар болуп кетти. Андан кийин сразу эле мен күйөөм iPhone 11 алып берди. Мен вообще мындай курстарга катыштырчу эмес да. Анан бир байыр курсунан окуйм, 10 миң сом экен десем, ага унчукпастан акча берди, аны окудум. iPhone 11 алып берди. Ошентип окуп мен жашоо өзөгү 4төн эле эң сонун жыйынтыкка келдим да. Анан ошентип мен ойлодум, мындан ары үзбөй бул сабактарга катышам деп. Анан ошол убакта трансформация башталып калды, ага катыша албай калдым. Анан кайта трансформация 5ке катышып баштадым. Ага катышкандан эле мындай мен уже билдим да, уже мен бул сабактарда мындан ары кой бербестен катышып турушум керегимдичи. Себеби мен билдим мындан ары мен улам катышкан сайын менде эң сонун жыйынтыктар болот экен да. Анан кийин мен жашоо өзөгүнө 5ке катышкандан кийин эле сразу трансформацияга катышам деп ниеттенип баштадым. Анан ошого деле акчам табылып калды. Минтип мен трансформация 12ге да катышып жатам. Трансформация 9гачы. Буюрса мага деген Россиядан жакшы бир заказ, крупный заказ түшүп атат. Буюрса кечинде акчасын которобуз деди. Мен ошого абдан ыраазымын. Мурункуда негатив ойлорду ойлобой калдым. Мен да негатив ойлогон 2 адамым бар болчу. Күндүр түндүр баягы сиз айткандай түн ичинде жатып алып аябай ойлончумун да. Аларга негатив болуп, аларга кантип нервденип атканымды, алар менен кантип урушаарымды бүт элестетип эле жата берчүмүн да. Көрсөм мен ал адамдарды жөн эле жек көрүп жатырмын. Азыр мен аларды эстеп нервденейин десем дагы ошол адамдарды эстей албайм да. Мындай жүрөгүм жеңил да. Даже менен бир адам бар болчу, аны менен вообще жек көрүп, үйүнө 1 жылдан бери бара элек болчумун. Баягыда өзүм эле баргым келип, тортумду көтөрүп алып барсам, ал дагы мени аябай жакшы тосуп алды да. Экөөбүз бирибизге тартынычыбызды билгизбей эле сүйлөшүп кеттик. Ошол менде аябай дагы унутуп калдым, көптөгөн менде аябай результаттар көп. Буюрса ошол менде акчага болгон поток ачылды. Жолдошум менен башынан эле жолдошум менен мамилем жакшы, бирок мында курстарды айтсам эле айтып берчү да, ойчу булар эмелер депчи, секталар мээңди айлантып, булар жөн акчаңды алдап алат, реклама дей берчи. Анан байыр курстан окуп, Дордойдон товар алып, Россиядан клиент таап, Россияга салып атам, Дордойдон товар алыпчы. Күйөөм ошону көрүп, уже ишенип баштады да, мага жардам берип, машинасы менен мени айтчу жерлерге жеткизип, күйөөм уже мага чогуу иштеп баштадык. Ошо 8 айлык кызым менен эле акча таап жатам. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Мен ошо швейный цех дегенде мурун иштечүмүн да, жаш кезимде иштегенде 32-демин. Мурун турмушка чыга электе иштеген аябай швейный цехте иштейм дегенден уялчумун. Азыр мен швейный цехте иштейм деп мен с гордостью айта алам да. Мен Кудайга 1000 мертебе шүгүр, ошо швеяны билип калганыма сүйүнөм да. Ошо билип калганым үчүн Россияда орустарга клиент таап, алардын айткан товарын салып, мен азыр алардын айткан товарын тиктирип берген жатам. Ошо сизге чоң ыраазымын, группалаштарга ыраазымын. Мен сиздин айтып жаткан эми сексуалити курсуңузга катышам.
буюрса мен дагы негизи мен бул сиздин айтып жаткан трансформацияга мен негизи мен акчамды көбөйтөм, анан жан дүйнөмдөн тынчтыгын табам деп келгем да. Анан бул сабактарга катышып жатып эле мен сексуалдык блок бар экенин мен ошондо билдим да. Менде бар болчу, бирок мен муну ачыкка айтчу эмесмин, уялчумун. Менде сексуалдык блоктор аябай көп болгон. Мен кичинекей кезимде эле туугандар тараптан эле мага тиги жагын тийгизип, мага ушундай эмелерди кылган болчу да. Мен ошону ата энеме айтчу эмесмин. Ошону мен ошол жака да аябай фокусту коюп турмун да. Ошол адам дагы эле туугандарыбыздын арасында бар, ал мени билбейт деп ойлойт. Кичинекей кези мен уктап аткандай кылчу да меничи. А мен анын баарын кичинекей ошо 7-8 жашта кыз болсом да ошону билчүмүн. Билип, ошол кишиден аябай коркуп турчумун да. Азыр көргөндө мен чын ал адамды аябай жек көрүшүмүн. Азыр деле жаман көрөм. Мен ошол боюнча иштеп атам. Менде андан башка толтура эсептесем менде 10 чакты адам мага сексуалдык блокту пайда кылганга мүмкүнчүлүк берип коюптур да. Мен ошо адамдарды отуруп эсептеп чыктым. Эмне дегенде өткөндө систем бир эмеге бир эже чыкты, кайсы атын унутуп калдым. Ошол айтып баштады го, менде сексуалдык блок бар, уктап жатсам жездем келип мени кармалаган депчи. Типти ошондон бери менде уйку жок да. Уже бүттү, мен уже сексуалдык блогумду ойлоп мен жалаң мен ошондо эмичүмүн да. Менде блоктун баары көрсө мен ойлочумун да ата энемден депчи. Мен анан ошону билдим, эң чоң блогум меники бул сексуальный блок экен. Мага ошо канча көп адам сиз айткандай менде сексуалдык блоктор менде кайталана бериптир да. Мен ошонун баарын ичиме катып эле муну менен мен бүттү, өлсөм дагы өзүм менен кошо алып жатам деп эле такыр эме кылбаптырмын да аларгачы, эч кимге билгизбейм деп. Эми мен бул жака ошону айтып атканга азыр мен аябай жеңил деп атам да. Неужели мен ушул нерсени айттым депчи. Эми мен ошо сиздин немеңизге чыга элек болчумун мен. Баягы бирден чыгып разбор болот го. Эми сиз ошо мен очередим келсе чыгып мен ошол сексуальный блогумду менде кандай болгонун мен ачыкка досконально бүт айтып бергенге даярмын. Мен мага кандай кылган, канча адам кылган, мага кандай кылып көргөзгөн ошолордун баарынчы. Анан мен ушуну коркуп келген себебим, сиз айтып атпайсызбы, ошол кийин балдарыңарга да өтүп кетиши мүмкүн депчи. Анан мен ушу кызыма өтпөсө экен деп корком да. Потому что бул сексуалдык блок менин программам мээнимде аябай эле эметип калган да, сиңип калган да. Мен азыр деле ошол жөнүндө инстаграмда жаңылыктарда айтып калат го. Сексуалдык кичинекей кыздарды минтип кетиптир, тигинтип десе эле бүттү, мен өзүмдүн кызымды элестетип алып эле уже эмне кыларымды билбей калам да. Мен ушуну менен иштейм буюрса. Менде мен ушу сексуалдык блокту до конца өзүмөн жок кылам деп. Ошо сизге ыраазымын. Бар болчу, унутуп калдым айтам депчи. Мындай баары жакшы. Буюрса ошо апам да көп негатив сүйлөй берчү. Өткөндө да отуруп алып, апам мен ушундай сабакка катышып атам, минткениңиз болбойт экен десем, апам кичине угуп, деп мындай эметип калды да. Мындай эле айтсаң жаман көрүп кагып силкей берчү. Ай, бала киши баладай болуш керек, андай каяктагы эменин баарын угасыңар, өз акылыңар менен жүрбөйсүңбү деп ушинте берчү да. Чо-то мул сиздин сабакта айтып берсем кичине угуп, туура ошентиш керек деп мындай апам кичине эметип келатат да мындай. Анан ошол сизге ыраазымын, сизге чоң рахмат. Группалаштарыма ыраазымын. Буюрса мен мындан ары сиздин бир дагы сабактарыңызды калтырбайм. Жашоо өзөгү 6-га да катышам, Кудайым буюрса. Чоң рахмат сизге, Узаткан эже.